Эрте жазындасы бал арыны кантип развитие кылабыз, өнүктүрөбүз, көбөйтүп, бал сезонго жеткиребиз дегенде, сиздер азыр жаңы баштаган болсоңуздар, сиздерге сатат, пакет кылып сатат. 4 эле рамка менен сатат да. Болгону. Энеси бар, ода рабочий арлары, анан кийин 4 рамкасы менен сиздерге сатат. Ошону бандай күндүгө бандай 500 грамм, 400 граммдан сироп берип отуруп көбөйтөсүздөр. Көбөйтүп сезонго ушул ящикти толтуруп алсаңыз болот да, жөн эле. 1 айда толот. Бир ящикчи. Развитие убагында ушул күндүгө сироп куясыз, андай эне ары күндүгө тукум тууп, 2000-3000ден туй берип, андай көбөйүп отуруп, көбөйгөн сайын ортосуна бирден андай ващина салып, рамка. Мындай бош рамкалардан салып, ящиктергечи, көбөйгөн сайын ортосуна бош рамкалардан салып отурасыз дагы, анан кийин ушуга дагы туй берет, тууп андай көбөйө берет да. Көбөйүп, анан сезонго ошол 20 рамка болуп, сезонго жеткенден кийин сиропту токтотосуз, андан кийин ошол 1 ай же 15 күн арыны тим коесуз, өзү таладан нектар чогултуп, аселге иштейт да. Эрте жазда арларга кам көрүү, бул кыштан чыккан арлардын ашча рамкаларын кыскартып алып коесуз үйгө, башка жака. Ошол канча рамкада ары олтурса, ошону тыгызыраак кармап туруп, жылуу кылып, төшөктөрүн жакшылап жаап, жылуураак кармайсыз дагы, анан күнүгө эрте жазда бандай сироп, бандай таладан тамак нектар келбеген үчүн күнүнө 300 граммдан баштап 400 грамм ошентип арынын өнүгүшүнө жараша көбөйтүп кете бересиз дагы, сироп берип турасыз күндүгө. Жазга эми чыкканда арлар биринчи облет болгондон кийин жасалма нектар деп коет, бандай соянын унун, калемпирдин майдаларын ошолорго ящиктердин үстүнө коюп койсоңуз, ошодон келип арлар бандай пылцак катары алып, бандай эрте жаздагы биринчи жумурткаларды ошо менен багып турат. Февралда расплод, тукум тууп, расплод болгонго чейин бир сыйра арыны кенеге дарылап алыш керек. Полоска ийилип койсоңуз, ошо кенелер, арынын денесинде жүргөн кенелер бардыгы өлүп, бандай тазаланып калат. Эгер расплод жабылып калса, расплод жабылгандан кийин кенелерге койгон дарыларыңыз таасир этпей калат. Ошон үчүн мүмкүн болушунча эртерээк койгонго аракет кылыш керек, тукум тууганга чейин. Күзүндө деле ушундай эле бандай арлардын саны кандай, рамкада канча рамкада ары отурат, ошого жараша ашча рамкаларды алып коесуз дагы, кышка чогулткан балдарын карайсыз, аселин. Асели жетиштүү эмеспи? Жетиштүү болбосо дагы кошумча тамактандырып, сироп менен берип, бандай көбүрөөк тамак коесуз дагы. Мүмкүн болушунча бандай муздагыраак кармаганга аракет кылыш керек кышындасы, себеби бандай кышында деле кээ бирки жылдары ысык болуп калган убакта бандай жылуулап жаап койсоңуз, ысыкта ары тукум тууп дагы көбөйөм деп атып, бандай өлүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кышында муздагыраак кармаган жакшы. Күзүндөсү бандай жеңилдетип коесуз, үстүн бандай бардык жагын жаппай, арлар өздөрү бандай керектүү жерлерин прополис менен жаап, прополис деп алат, толтуруп алышат. Расплод, бардык расплоддор чыгып бүткөндөн кийин эне тукум туушту азайтат, дагы тукум туубай калат. Ошол убакта бандай килешке каршы, варатозго каршы дарылайсыз 3 жолу. 3 жолу дарылап койсоңуз, ошо менен бандай кенеден азайып, бандай арлар күзгө, кышка жакшы кирет дагы, ошо оорулары жок, жазга жакшы жетет. Кышкысында негизгисинен ошо күзүндө киргизген боюнча 1 айда бир ачып карап турасыз. Балчелектин сыртынан үндөрүн угуп турасыз, арыңызды кандай жыым болуп турабы, тынч же бандай ызылдап атабы, ошого карап, бандай ызылдап аткан болсо ачып карасаңыз, ошонун ичинде бандай тамак аз болуп, уже тамак түгөп калган болот. Ошого кошумча подкормка деп коет. Подкормка берип туруш керек. Ошол негизинде бандай жазга алып чыксаңыз болот. Эгер подкормка бербей турган болсоңуз, ошол арлар жазга жетпей өлүп калышы мүмкүн. Балчелектерди бир жерден экинчи жерге көчүргөндө кандай эрежелер сакташ керек? Биринчиден бандай арлар бардыгы талада үйүнө балчелекке кайтып келгенден кечке маал эшиктерин, оозорун жаап, мүмкүн болушунча түндөсү алып барып, ошол жеткире турган жериңизге жеткирип, түшүрүп, бандай оозорун ачып коюшуңуз керек. Ичинде бандай рамкалар тыгыз болсо, бандай канча салкын убакта көчүрсөңүз түндөсү, ошончо жакшы болот. Себеби бандай ысыкта арлар ызылдап, бандай ысып, бири-бири менен
андай ысып кетет да, тезирээк андай көбүрөөк батарея болуп калышы мүмкүн. Өзү эрежеси bir жерден bir жерге көчүштүн түндөсү көчүрөт. Күндүзү андай себеби арылар барды күндүзү талада болуп, андай талада калып кетпеш үчүн кечке мал барды келгенден кийин эшиктерин жаап, рамкаларын азыраак рамка болсо жылып кетпеш үчүн чекелерин кагып, ошо анан кийин тезирээк көчүрүп барып кайра түшүрүп калышыңыз керек. Ары кечтер көп кетирген каталар. Алар эрте жазда арыларга жакшы кам көрбөйт. Алардын тамагын аз берет. Ошондуктан бал топтоочу сезонго арылар жакшы жетише албай, балдын көлөмү аз болуп калат. Арыларды убагында дарылашпайт. Арылар кенелеп кетип, өлүп калышат. Арыларды жылуулабайт. Фермерлер каталарды көбүнчө күзүндө кетиришет. Бал катып бүткөндөн кийин арылар өздөрү талаадан тамак жеп алат деп эч кандай кошумча тамактандыруу, сироп беришпейт. Ошондуктан алар кышка даяр болбойт. Жазында дагы алсыз болуп калышат. Бүгүн биз ошол асал алуу, бал тартуунун практикалык бөлүгүнө келдик. Бул жерде корпусный ящиктер турат. Бүгүн ушул ящиктерден балды кантип тартып алыш керек боюнча жана ошол балды алып жаткандагы кандай талаптар сакталыш керек, эрежелер, санитардык, гигиеналык нормаларга жооп бере турган иш-чаралар боюнча кыскача көрсөтүп айтып беребиз. Бал тартуудагы биринчи эле эреже катары бул бал тартып жаткан жердин тазалыгы болуп саналат. Бул bir bölmenin içinde elesesek, hazır biz konteynerin içinde alıp atacağız. Şu bölmenin içi taza, çamdan arılgan, anan şıptarı, öyde ocaklar bana jelesi yok. Boluş gerek. Eğer tük jağı çöp bolup, çatırda alaturan bolsanızlar, tügü çöp bolaturan bolsa, çaң ağaç üçün sudan çaçıp, çaңды kişine basanglatıp koyasılar. Bol bolsa mınандай polietilenik kliyonkadan salıp koysanızlar болады. Балга тийише турган буюмдардын бардыгы бандай тамак аш коопсуздугуна жооп берген, анан дат баспаган буюмдар болуп саналыш керек. Бал сордургуч деп аталат, орусчасы медогонка. Бул бунун металлы, жасалган металлы нержавейка же болбосо бандай алюминий болуп саналат. Эгер андай буюмдардан жасалбаса, бандай оцинкованный тиникеден жасала турган болсо, бул бал тийише турган жагын, ички-эрки жактарын, анан бандай рамка сала турган жерлерин бардыгын бандай тамак аш коопсуздугуна жооп берген лактар бар, краска. Ошолор менен бандай бир сыйра краскалап койсо болот. Биздин эреже катары бул бал тартып алып атканда керектелүүчү бул шаймандар. Бычак деп коет, бул балдын кесип ала турган жагы, бул дагы нержавейка болуш керек, дат баспаган. Андан кийин бал тартып алгандан кийин куя турган идиштерибиз, чакаларыбыз мындай түсү ак түстө болуш керек. Банда эч кандай химикат, башка түстөр кошулбаган. Андан кийин тамак аш коопсуздугуна жооп берген сертификат бар. Бандай тамак аш коопсуздугуна жооп бере турган эң белгилер менен болуш керек. Стаканчик, анан вилканын сүрөтү бар. Ошондой идиштерге балды куюп, ушуда сакташ керек. Бал тартып жатканда да бир эреже катары бандай бал тартып жаткан киши ошол жерде тамеки тартпаш керек. Чөнтөгүндө тамеки болбош керек. Себеби тартып жатканда тамекинин жыты же тамекилер балга аралашып кетиши мүмкүн. Ошондуктан андай нерселерди алысыраак коюш керек. Бал алып атканда негизинен печат болгондо алыш керек. Бал пышат да, анан кийин бардыгын печат кылып жабып коет. Ушундай бал алса, бул бышкан бал болуп эсептелет. Узакка сактаганга мүмкүн болот.
печатталган балдарды терип келип алдык ящиктерден. Эми буну бирден печатын кесип туруп, медовенкке салып тартабыз. Бычактар жылы суга салып коебуз. Себеби кескенде печатын оңойраак кесиш үчүн. Бисмилла деп кесебиз. Бул бетин печатын ачып койбосок, бал тартканда бал түшпөй кыйнайт да. Ошон үчүн бетин бир сыйра кесип алып салабыз. Көрүп атасыздар, баласы жок рамкалардан аласыздар. Себеби баласы бар рамкалардан алсаңыздар, курттары чыгып, балга аралашып кетет. Кесип алгандан кийин бул медовенкеге салабыз. Салып рамкаларга толдуруп алдык. 16 рамка батат. Эми секинден айлантырып баштайбыз. Бисмилла деп. Рамкаларды асал калбагы чейин айлантырып түшүрөбүз. Мына аселин алып бүттүк, балдарын ушундай таптаза кылып алып коебуз. Андан кийин ушуну алып барып кайра ордуна салып коебуз рамкага. Буга эми кышкыга чогултуп, кышка запас кылышат.